Мен Эркинбаева Ширин Абибелаевна, номер 5 жалпы орто билим берүүчү мектебинин математика мугалими. Алгачкы педагогикалык ишмердүүлүгүмдү 2022 жылы Бишкек шаарындагы номер 54 жалпы орто билим берүү мектебинде жана Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин теология колледжинде математика мугалими болуп эмгектенип баштаганмын. 2024-2025 окуу жылында үй-бүлөлүк шартыма байланыштуу кичи мекенимдеги номер 5 жалпы орто билим берүүчү мектебинде таалим тарбиясын берип, билим уясынан учурган мугалимдерим менен бирге кесиптеш болуп иштеп жатам. Мен үчүн бул билим уяда эмгектенүү мага чоң дем күч шык берет. Анткени алыга карай талпынуума жол ачып, билим менен сугарган жол көрсөтүүчү, насаатчы мугалимдерим менен бирге иш алып баруу мен үчүн чоң сыймак жана жетишкендик деп билем. Менин миссиям ар бир окуучунун кызыгуусун, каалоосун жана шыгын эске алып, алардын укуктарын жана эркиндиктерин сактоо менен заман талабына ылайык билим берүүнү камсыз кылуу болуп саналат. Илимди ээлегиле. Илим чөлдө дос, жашоо жолунда тирек, жалгыздыкта жолдош, бактылуу мезгилде башчы, кайгылуу мезгилде медер, адамдар арасында байлык, душмандарга каршы күрөштө курал деп Мухаммед пайгамбарыбыз айткандай, илим жолундагы мугалимдик куралымды мындан да курчутуп, байытып, көкүрөктө ургуштап жаткан максат пландарымды, кыялдарымды сүйүктүү, жан дүйнөсү таза, жаман ою жок окуучуларым менен биргеликте ишке ашырууга кадам таштап, мыкты мугалим 2025 кароо сынагына катышып жатам. Мугалимдер бүгүнкүнүн эң жөнөкөй, бирок эртеңкинин улуу инсандары. Ушул жөнөкөй, бирок улуу инсандардын арасында бар экениме сыймыктанам. Бейпил күндүн ачык билим эшигин, бергим келет менден алчу кешигин, аларга эмес анан кимге арналмак эл агартуу мугалимдик кесибим. Ооба, адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу деп улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов айткандай, мен жашоодо катардагы жөнөкөй адам эмес, койгон максаттарымды так аныктап, алга карай умтулуу, улуттук нарт-насилибиз менен биргеликте заман талабына шайкеш келген, көптү билген көсөм инсандарды тарбиялап, келечек муундар үчүн кыйынчылык келгенде кыйрабас, турмуштун бороон чапкынында урабас, чыдамкай, зээндүү, аң сезимдүү, акыл эстүү окуучуларды тарбиялап, жашоонун даңгыр жолун ачып берүү. Мезгил черкен сыноо салса жолумдан, мектеп дайым чыкпай турат оюмдан, менмин деген бай болбосок мейличи, мекенчилдер өсүп чыксын колумдан. Президентибиздин жарлыгына ылайык 2020-2040 жылдарга чейинки билим берүүнү өнүктүрүү стратегиясынын талаптарына ылайык окуучуларга санариптик технологияны пайдаланып сабак өтүп келем. Билим берүүгө байланыштуу маалыматтарды дүйнөлүк сайттардан орун алган түрдүү платформалардан методикаларды үйрөнүп сабагымда колдонуп келем. Улуу максат улуу иштерге туура багыт алуу менен жаңыланууга, өзгөрүүгө, өнүгүүгө, коомду мамлекеттин өнүгүүсүнө тоскоол болгон эски көз караш, адат, традицияларды чечкиндүүлүк менен чечип, стандарттуу ой жүгүртүү менен ишти акырына чыгаруу үчүн илим билимди өнүктүрүүгө өзгөчө маани берип келем. Ар бир окуучунун жан дүйнөсүнө кирип, алардын жеке жөндөмүнө, шыгына, билимине байкоо жүргүзүп, ошол багытта иш алып барып, анализ жүргүзүүдөн эч тажабаймын. Балдарыбыздын убактысын баалуу билимдерге алмаштыруунун убактысы келди. Телефонго көз каранды болуп, убактысын бекер кетирүү бүгүнкү күндүн жалпы көйгөйү болуп келет. Балдар биздин келечек болгондуктан, алардын физикалык, психологиялык, этикалык фундаментин жакшы калыпта алсак, келечекте сөзсүз мөмөсүн берет. Чыгармачылык бул изденбей койсоң өчөт, күтө албасаң кетет, артынан түшпөсөң таптырбайт, керсейсең кадырыңды түшүрөт, мактансаң уят карат, көп машыкпасаң адаштырат, өмүрүңдү арнабасаң өнүмү жок болот. Мына ушунун баарына кайыл болгон инсан гана өзүн өзү өнүктүргөн өнөр адамы жана чыныгы мугалим боло алат.